Ысык көл табиаттын бермети гана эмес, туризмдин жаңы мүмкүнчүлүктөрү ачылып жаткан аймак. Достор, азыр өзүңүздөр көргөндөй эле, могул гольф резорт ачылышын аз эми даярдап жатышат. Бул жакта канча 4 мамлекеттин президенттин видеограф, прессасы полный жүрөт. Көрсөңүздөр, профессиональный камералар менен. Биз деле ошонун арасында сиздерге айтор ушул жерде кандай иш-чара болот, кайсы президенттер келет, бул жердин айтор баасы, канча акча кетти, ошолор боюнча кыскача болсо дагы маалымат берген аракет кылабыз. Негизи туугандар, гольфтун ачылганычы бул билбейм, мага аябай жакты. Анткени бул мамлекетти башка уровеньге чыгарат. Анткени гольф ойногон адамдар, тем более чет мамлекетте бизде инвесторлорубуз бар. Кеберкилер сурап калат да, кайсыл жерде эмне бар эс алсак болот деп. Тоодон башка, көлдөн башка эмнеңер бар депчи. Башталышын көрдүңүздөрбү? Бул жактан ход киргизген, киргенден кийин уже бул голливудский машина эски. Супер. Бул кинодогу машиналар экен, бул моделин билбейт экенмин. Грахан дейт. Атайын буларды витке алып келген го дейм. Баягы бар го. Бул машина эски болгону мененчи сакталган үчүн кымбат болуп калган да. Ошон үчүн анча-мынча нерселер азыр бааланбаса, убак сааты келип сөзсүз бааланат. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле, могул сахнадан выступлениялар болот, майда-шүйделер. И эң кызыгы, бул жерде 4 мамлекеттин президенти отурат. Ушул жерде могул 4 мамлекеттин президенти: Азербайжан, Кыргызстан, Тажикстан и Өзбекстан. Андан тышкары тетиги жакта уже кофе брек өтө турган жерлер. И буюрса эмесин кандай десем, сырттан аябай катуу текшерип киргизип атат. Даже моундай карларга отуруп киргизбей атат. Неге? Анткени азыр примерно жарым саат, 1 сааттын ичинде уже президенттер келип, открытиясы башталат. Ачылыш аз эми башталат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай жакшысызбы? Баары жакшы. Азыр президент иш-чараны ачат экен. Ооба. Буюрса гольф клуб ачылып атат. Биринчи эле суроом, ушундай президенттин ачылыштарына постоянно сизди чакырат. Неге? Көп эле адамды чакырат. Бирок мен чакырган деле көрүп калбайсыңарбы? Көп эле адам чакырат. Негизи мен аябай Бишкек арена буюрса жакында ачылат, ушундай гольф клубтар ачылып атат. Биздин Кыргызстандын бөлөкчө уровеньге көтөрүлүп атат да. Анан сиздин көз карашыңыз кандай? Эң сонун. Сонун э? Биз Кыргызстанды көп кыдырабыз. Кыргыздын 7 дубанын кыдырабыз. Аябай башын экрандарды көргөндө көзүң сүйүнөт. Анткени барго башын экран показатель экономического роста. Шаарда башын экран көп болот, значит шаарда акча көп. Бир борборубузда эмес, ар бир шаарда ошондой болот. 78 жылдан бери боло элек, бир эле эгемен Кыргызстан эмес, Советтер Союзунда Кыргызстанда 78 жылдан бери темир жол курулду. Темир жол курулду. 63 километр тилкеде балыкчы менен Кочкорду кошо турган көлдүн акваториясын көмүрдүн чоң склад болчу да балыкчыда. Ошол склад эми Кочкордо болот. Көл таптаза болот мисалы үчүн. Баягы гектар талаада күн панелдери турат. Бул зеленый энергетика, келечек. Ошол эле учурда экономия жана энергосберегающий лампочкалар көчөдө, толтура сонун имараттар, ушундай эл аралык деңгээлдеги дүйнөнүн 4 бурчун көргөн турист келгенде дагы сөзсүз түрдө Кудай насип берип койгон биздин табиятыбызды мактанабыз. Бирок ошо менен чектелип калбастан бизден дагы колдон келет. Келип акчаңды буякта калтырып кет. Биз сервистен кыйынбыз. Кучак кенен жайып тосуп алабыз. Кыргызстан сонун деген дегеле визит кыргыз деген дагы сонун азыр слоган чыкпадыбы? Формула 1 авади ошо менен өтөт. Бул жака келген көчмөн оюндар дагы визит кыргыз менен өтөт. Бул дагы аябай сонун. Гольф клубка кош келипсиз, Азамат аке. Чоң рахмат. Кыргызстандыктардын баардыгынын бир мүдөөсү, бир
ою, каалоосу, кыялы топтолуп отуруп туруп бир убакта ишке аша баштагандай туюм болуп атат да. Мына bundan бир 10 жыл мурун эле мынчалык масштабтуу курулуштарды же болбосо ушул комплекстүү түрдө ар тармактан жалпылай бир мындай өнүккөнүн биз эч качан көргөн эмеспиз да. Балким бир тармак өнүгүп, бир жак умтулуп калып, мисалы айрыкча маданият тармак ар дайым умтулуп келген да. Тигил жак, бул жактарга акча бөлүнөт, ал жак өнүгүп атат, имараттар курулуп атат. Маданият тармагы такыр эле умтулуп калчу да. Мен ошону баса белгилей алам маданият өкүлү катары. Анан албетте көзгө көрүнүп атат. Анан мурун деген мисалы бир мектеп же болбосо бир имарат салынды дегенде баарыбыз таң калып, о деп ар кабарлардан көрсөтүп, ар бир репортер тартып, сүйүнчүлөп лентасын кескенге шашып аткан болсо, азыр мен байкашыма караганда президент эмес, керек болсо ушул аким губернаторлор да жетишпей калды да лента кескенге. Деңиз байке, кандай жакшысызбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыздар? Буюрса жакшы келип алдык. Мен өзүм көлдө эле болчумун. Анан кийин жакын болгондон кийин келе калдым. Кино тарттыңар. Кино тарттык, анан өзүм биякта жумуштар менен жүргөм. Анан ушул учур менен пайдаланып, бүгүнкү ушул чоң гольф эменин клубтун ачылышына келдик. Угушум боюнча Орто Азиядагы эң эле чоң гольф клуб экен. Буюрса ошо менен аябай сыймыктанып атабыз азыр. Анан могу өтүп аткан деңгээлди көрүп аябай мына жүрөк кубанат, көз сүйүнөт. 4 президент открытиясына 4 президент келип атат. Ким кайсы жака эле келмегиле турабы? Ошон үчүн буюрса маанай жакшы. Курсакток. Байке, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Хош келипсиз дагы. Рахмат. Гольф клубтун ачылышына куш келипсиз. Ооба. Кандай не болуп атат? Атмосфера, жагыш кандай жагып атат сизге? Жүрөктө толкундоо бар. Анткени биздин Кыргызстанда бир эле бул эмес да. Мисалы ушул спорт тармагынан толтура иштер жүрүп атат. Алардын бири ушул. Көрүп, сүйүнүп, кубанып отурабыз. Мисалы үчүн азыр бул гольф клуб эртең мисалы үчүн президенттин мөөнөтү бүтсө бул өз менен кош алып кетпейт да. Бул ушул өзүбүздүн кыргыз урпактары кала турган нерсе. Өтө сонун нерсе, көрүп сүйүнүп атабыз. Анан башка өлкөнүн президенттери келип катышып берип атканы биз үчүн өтө кубанычтуу нерсе болуп атат да. Сонун. Деңиз байке, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Хош келипсиз. Рахмат. Кандайсыз? Атмосфера өзүңүз кандайсыз? Жакшысыз, жакшы. Атмосфера кандай болот? Жагат атасыз? Ооба, эң жогорку деңгээлде деп ойлойм. Вот здесь просто большая просьба, у нас было. Бул именно гольф клуб сиз үчүн кандай болду ачылышы? Негизи мен бир жарым жыл мурун келгем, бул жакка келатканда көргөм да гольф салынып атыптыр деп. Негизи президент айткандай бул өнүгүүгө, туризмге аябай жакшы таасир тийгизет. Себеби гольф деген жалаңдай колунда бар, аристократ кишилер ойнойт деп ойлойм да. Анан ошондой кишилер келсе, анда инвестиция да көбүрөөк акча да келет деп ойлойм. Ошон үчүн бул нерсенин бир кандай плюстары бар деп ойлойм да. Өзүм негизи гольфкө көп кызыкпайм. Көп кызыкпайм. Бирок талааларды көрүп алып, салынган нерселер көп, бул кубандырбай койбойт. Буюрса эме уже гольфту ойноп калганыңызда көрүп аткенбиз да. Буюрса, ооба аракет кылабыз. Дос балдар бар ойногончу, ошолор чакырып атат, бас ойнойбуз деп. Мен буюрса барам. Мен гольфту сиз ойногонсуз. Кичинекеңизде. Просто биздин гольфубузда шарик эмес, жыгач болчу да. Да. Буюрса, бизден дагы ушундай гольф клуб өзүнүн таасирин, жакшы таасирин алып келип, бизден дагы гольф ойногон дүйнө жүзүнө таанылган инсандар чыксын деген тилектеш. Амин, чоң. Куттуктайбыз баарын. Жоо мырза, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиздер. Сиздер сбордо жүрөсүздөр азыр, э? Ооба. Сбор кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакта сбордобуз. Эски болуп калды. Даярдыктар кандай болот? Жакшы буюрса, жакшы болот. Сонун. Гольф клуб кандай? Жактыбы сизге? Аябай жакты. Гольф клуб дүйнөлүк деңгээлде болуптур, чындыгында. Аябай сүйүнүп атам, Кыргызстанда да бизде дагы ушундай деңгээлде гольф клуб ачылып атканына аябай сүйүнүп атам. Кандай болуп атат мына ощущениялар? Эмеле буюрса өзүңүз деле гольф ойноп турсаңыз керек. Ооба, мен гольф ойноп жүрөм. Аябай жагат негизи. Чындыгында президентибиз айткандай, мындай стратегический жакшы оюнда келип, мээ чарчаганда, ушундай бош учур болуп калганда келип, шаардан ойночумун. Жана чет өлкөгө чыкканда гольф клубтар болуп калса ойноп турчумун. Албетте, сонун оюн жагат. Негизи спортсмендер спорттон тышкары дагы башка эмнеге алектенет?
биздин азыр жашообуз ушу спорттун жашоосу негизи кыска. Ошо кыска болгондуктан азыр жашообуз спорт менен өтүп жатат. Көп бош убактыбыз болбойт негизи. Бирок ушундай агайларыбыз ушундай убакыт бергенде ушу спорттон сырткары тоого барып эс алганды негизи эле жакшы көрөм. Көбүнчө элден сырткары, шаардан сырткары тоого барып, досторумду алып алып, же үй бүлөмдү алып алып барып эс алсам, мындай өзүмө дагы энергия алам. Ийгилик анда. Сизерге да ийгилик. Алтындарды дагы. Рахматчан. Ассалам алейкум. Гольф клубдан башкарасыз. Рахмат, кош келдиң. Так. Бүгүн бизде бардыгынан айтып атам 4 президент келди. Аябай сонун өзгөчө атмосфера. Могул жер бар. Жыты башка деген дейт. Дорого деген дейт. Сизде деле ошол нерсени ашып кетти. Ооба, ошондой сапаты өтө жакшы. Кудай буйрса, гол дагы өнүгөт. Сиз билесиз, гольф дүйнө жүзү 60 миллиондой киши ойнойт. Демек, бул жака туристтердин башка түрү келе баштайт. Аэропорттон бияка 20 мүнөттөй эле келип каласың, эс аласың. Гольф бул бай спорттун бири болуп эсептелет. Менимче бул өтө жакшы. Ишенем, Кыргызстандын туризмине өтө чоң салым кошот. Имидж катары өтө сонун. Сиз билесиз, бул спорт бул элитанын спорту. Демек, бул жака негизи гольф бул нетворк сыяктуу, бул башка бир спорт. Адамдар мындай бир бизнес болсо, жылуу мамиле куруш үчүн спорт ойнойт да. Ошол үчүн бул жака Кудай буйрса башка деңгээлдеги адамдар келип, Кудай буйрса бул жакта сонун контракттар пайда болушу мүмкүн. Бул дагы өтө Кыргызстан үчүн биринчи мындай дүйнөлүк стандарт менен жасалган гольф клуб да. Мындай айтканда азыр биз мурда бизнесмендер менен чайханада жолуксак, эми Кудайга шүгүр ушундай жерде жолугуп, Ооба. кечке ресторанда чай ичерби. Ооба. Бул жаңы эс алуу болот да. Жаңы эс алуу. Чоң рахмат убакыт бергөнүңүз үчүн. Сизге дагы рахмат. Кудай буйрса, бул Кыргызстандын туризми үчүн өтө бир сонун бир кадам деп ишенем. Биз дагы ойноп берели. Чоң биргеликте качап ушундай ролик менен лайк басып туруп коюңуз. Ооба, лайк, комментарий жазып туруңуздар.